Apam ошентип ооруп атат. Атамыз өтүп кетти. Менин азыркы кайрылып аткан кайрылуум дагы жүрмөктөп көрүп отурган адамдар үчүн эмес. Менин кайрылуум ушул бир келген жашоодо адамдык бир аң сезим менен жашап жаткан адамдар үчүн. Эртеңки акыретин ойлогон адамдар үчүн. Ата кадырын билген, эне кадырын билген, жашоодо балдар кыздардын кадырын билген адамдар үчүн. Ушундай кыздар ыйлап отурат. Атасынан ажыраган, бирок мындай балдар кыздар апасынын дагы өмүрүндө чоң коркунуч туруп. Урматтуу кыргыз элим, мен экинчи классым. Мен 8 жаштамын. Мен атым Айжан. Апам Айжандан бергилечи. Бул чырпык да чынар болот деп айтат кыргызда. Булар эртең чынар болот, чоңоюшат. Кудай буйруса, бирок ушул жакшылыкты мээримди алган адам мээримди бергенди да билет. Эгер биз мээрим бере алсак, ошон үчүн келгилечи. Менин дагы үмүтүм, кыялым ушул. Бул бөйрөк оорунун эмеси акыркы результат ушу пересетка экен. Ушу врачтар ушинтип айтты. Пересетка акыркы точкасы пересетка деди. Калайык калк силерден суранат элем. Ушу балдар жетим калбасын. Ушу үчүн силерден жардам сурайм. Ушу сиңдиме донор болгон атам. Ушу бөйрөгүнө жардам болсун деп бир бөйрөгү кургап калган сиңдимин. Ушуга бир бөйрөгүмү бермекчимин. Мен пешенеме бир тууганым жакшы болуп кетсе болду. Силерден суранарым ушул. Силерден суранарым ушул балар эне мери менен ажырабасын. Ата мери менен эрте ажырап калды. Ушу балдар үчүн жардамыңарды сурайт элем силерден. Урматтуу кыргыз элим, мен Тургунбаева Бактыкан, ушул Баймулдуз айылынын тургунумун. Мен ушу 19-жылдан бери ушу бөйрөк оорусунан жабыркап келем. Алгач ушу 19-жылы анализ тапшырып больницага барып, врачтардан алгам бул эмени маалыматты. Анан мен эми лечение менен жакшы болом деген үмүт менен ар 6 айда лечение алып жүргөм. Жалал Абад областына барып, неврология отделениясына жатып лечение алып жүргөм. Анан тилекке каршы лечениям таасир бербеди. 2022-жылы гемодиализге түшүп калдым. Алгач бул гемодиализге түшкөнүмдүн башы ушу грипп болдум. Алгач грипптен осложнение берип, ушу оң бутум иштебей калды. Жалал Абадка барып анализ тапшырып, горбольницага барып анализ тапшырып, врачтардан консультация алсам, креатиниңиз көбөйүп кеткен бөйрөгүңүздө деди. Ал креатин деген эмне деп врачтардан сурашсам, бул креатин бул бөйрөктөгү уулуу зат деди. Бул только гемодиализ гана бөйрөктү тазалайт деп, ошентип гемодиализге түшүп калдым. 3 жылдан бери гемодиализ алам. Бул гемодиализ дагы жакшы ала албай атам. Акыркы күндөрү гемодиализа жакшы кетпей атат. Тамырларым ичкерип, жакшы ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, сиздерден жардам сураймын. Ушу 2 баламын пешенесине жакшы болуп пересетка кылдырып келейин деп аракет баштадым. Бул бөйрөк оорунун эмеси акыркы результат ушу пересетка экен. Ушу врачтар ушинтип айтты. Пересетка акыркы точкасы пересетка деди. Ушу пересетка менен гана жакшы болуп кетесиз деп айтып атат. Ушу врачтардын маалыматы менен мен ушу пересеткага аракет кылып атамын. Урматтуу кыргыз элим, ушу жардам берип койгуңуздар суранамын. Мен бул кайрымдуулук фондуна кайрылганымдын себеби
мен көпчүлүктөн угуп атам, телевизор, телефон эмелерден, маалымат жаңылыктардан угуп көрүп атам. Мен бул адамдарга, Азамат Байматов агабызга чын дилимден ишенип кайрылдым. Башка фондторго деле кайрылдым, бирок алар мага эч күндү жооп бере алган жок. Бул Азамат байкедей болуп мындай реальный айткан жок. Мен дальше Индияга барып, дальше Түркияга барамбы, Индияга барамбы, дальше андан нарагын мага мындай реальный сүйлөгөн жок. Алар мага ответ жакшы жооп бербеди да, мындай жакшы ачык сөзүн сүйлөп алышкан жок. Мен 2-3 фондко кайрылдым, бирок алардан жакшы жооп ала албадым. Бул Азамат Байматов байкеден жакшы маалыматты алдым, реальный жоопту алып, ошон үчүн бул кайрымдуу бол фондуна кайрылып атамын. Кайрылганымдын себеби ушул. Рахмат сизге дагы, силерге дагы, кайрымдуу бол фондунун жамаатына. Алла ыраазы болсун силерге дагы. Рахмат чоң. Мага донор ушу бир тууган эжем донор болуп атат. Эжеме дагы рахмат. Айылдаштар, тууган уруктар бардыгы колдоп, жапа-тырмак колдошуп атышат. Эми ушул жакшы болуп кетейин. Ушу 2 балам пешенесине эсен-аман ойноп күлүп эл катары жакшы болуп келейин. Урматтуу кыргыз элим, ушул мага жардам колун сунган баардык жердештериме, айылдаштарыма, тууган уруктарыма, телетеңтүш жора жолдошторума баарына ыраазычылык айтамын. Дагы жардам колуңуздарды сунушуңарды суранамын. Баардыгыңарга рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушу сиңдиме донор болгон атам. Ушу бөйрөгүнө жардам болсун деп бир бөйрөгү кургап калган сиңдимин. Ушуга бир бөйрөгүмү бермекчимин. Мен пешенеме бир тууганым жакшы болуп кетсе болду. Силерден суранарым ушул. Урматтуу кыргыз элим, мен силерден жардам сурайын дедим эле. Бир тууганым ушу менин сиңдим күйөөсүнөн ажыраган, өзү 2 жыл болду. Диализге түшүп калды. 2 жыл мурун күйөөсү өтүп кетти. 2 кичинекей баласы. Ушул энеси пешенесин аман болсун. Ушундан жардамыңарды аябагыла. Калайык калк силерден суранат элем. Ушу балдар жетим калбасын. Ушу үчүн силерден жардам сурайм. Урматтуу кыргыз элим, ушу бир тууганыма жардам бергиле. Силерден суранарым, ушу балар энем ери менен ажырабасын. Атам ери менен эти ажырап калды. Ушу балдар үчүн жардамыңарды сурайт элем силерден. Ушу сиңдим жакшы болуп кетсе, балдарым пешенесине жакшы болуп кетсин деп суранамын. Ушу балдардын келечеги үчүн жардамыңарды аябагыла. Суранам силерден кыргыз элим. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө кайрымдуу бол коомдук фонд ушул калктын ичиндеги мындай бир аянычтуу тагдырда туш болгон канча бир туугандар бар, замандаштарыбыз бар, мекендештерибиз бар. Мына ошондой кайрылууларды кайрылганда бир жүрөгү ооруйт да, чындыгында жүрөгү ооруйт. Анткени бир келген жашоо аламда Аллах Таала ар бир адамга ар кандай тагдырды жазат экен. Жазмышы жараткандан экен да адам өз тагдырын өзү жазып албайт экен, сурап албайт экен. Бирок мындай турган кичинекей кыргыздын татынакай эртеңки келечегибиз деген жаштар өсүп келатат, уул кыздарыбыз. Бирок өкүнүчтүүсү ата мээри менен ажырап, бул үй бүлө асказоосу жок. Мындай көчөдө башка балдар атасы менен жетелешип баратканын көрсө, жүрөгү сыздаган наристелердин көз жашы ойлондурбай койбойт да. Мындай бир адамдык, бир инсандык ой менен ойлонгон адамдар үчүн, менин азыркы кайрылып аткан кайрылуум дагы түрмөктөп көрүп отурган адамдар үчүн эмес. Менин кайрылуум ушул бир келген жашоодо адамдык бир аң сезим менен жашап жаткан адамдар үчүн, эртеңки акыретин ойлогон адамдар үчүн, ата кадырын билген, эне кадырын билген, жашоодо балдар кыздардын кадырын билген адамдар үчүн. Ушундай кыздар ыйлап олтурат. Атасынан ажыраган, бирок мындай балдар кыздар апасынын дагы өмүрүндө чоң коркунуч туруп, бөйрөгүнөн жабыркап, бүгүнкү күндө диализге барып, мен ушул жерден айткым келет. Бүгүн биз дааратканага барып, даараткананын баасы 10 сом эмес, 20 сом болуп калыптыр десе, эмнеге 20 сом болуп калыптыр деп биз айтабыз. Бирок сиз менен биз билиш керек. Үстүртөн ой жүгүртпөй, кичине болсо да ылдыйлап түшүп, ой жүгүртсөңүз, бир жолу диализге барганы 5,5 миң сом турат. Бир жолу дааратканага барыш деген сыяктуудай түшүнүк.
бир жумада 3 жолу барат достор. Эжеке азыр айтып атат, алгачкы эмеге диализге түшкөндө бул платный болот да. Ошондо 6000 сомдон төлөп туруп аргасыз барып жаттым деп эжеке айтып жатат го сөзүндө. Бир жумада 18000 сом кетип жатат достор. Адам жашаш үчүн күрөшөт экен. Ошондуктан өлбөстүн күнүн ар бирибиз көрөбүз. Ошон үчүн ушундай балдарым жакшылыгын көрөйүн деген эне үчүн, ушул кучакташып отурган эне балдар бүгүн жашоодо жакшы жашаш үчүн сиз менен биздин жардамыбыз керек. Эгер сиз менен биз кичине коосунуп койсок, жараткан ырыскысын берип жатат. Аллах Таала берген ырыскын эле Кудай жолуна жумшап койсок, Кудай ыраазылыгын табабыз достор. Бирок биз көрүп жатабыз бүгүн канчалаган адамдар дүйнөдөн байлыгы бар болуп туруп, бийлиги болуп туруп, ошончолук жашоо деңгээли бийик туруп, бирок жашоодон алар да өтүп жатат. Хандар да, бектер да баары өтөт, кетет дүйнөдөбүз. Бирок биз да убактылуубуз. Жакшылык кылсак, кылбасак деле өтүп жатат өмүрлөр. Бирок мындай кыздарга жакшылыкты кылсак, эненин кучагында жашнакай мээримин көрүп чоңоюшса, Кудай буйруса, биздин бүгүн жакшылыгыбыз мына мен жанында туруп сүйлөп жакшылык кылсак, бул чырпык да чынар болот деп айтат кыргызда. Булар эртең чынар болот, чоңоюшат. Кудай буйруса, бирок ушул жакшылыкты мээримди алган адам мээримди бергенди да билет. Эгер биз мээрим бере алсак, ошон үчүн келгилечи, менин дагы үмүтүм, кыялым ушул. Менин да атам ушундай оор күндө, кыйынчылыкта турган мезгилинде жакшы адамдардын жардамы болгон. Ошол себептен мен дагы ошондой жакшылыкты көрүп, кайра жакшылыкты бергим келет. Мен да ата мээримден ажырабай жакшы жашап калышыма себеп болгон инсандар. Бирок мен дагы бүгүн ошондой жакшылыкты кылып, ушундай бир үй бүлөнүн шам өчпөсүн дейм. Ошон үчүн достор, мекендештер, колдон келишинче кол сунайлы, жакшылык кылайлы. Анткени жараткандан кайтчу жолдор бар. Кудай буйруса, эгерде биз бүгүн жакшылык кылып, өзүбүзгө таандык соопко ээ боло албасак, биз жашоодон өткөндө сооп менен содалашчу күндөрдө эртең ошол бул дүйнөдө эле жакырчылыкта эмес, акыреттеги жакырчылыктан Кудай сактасын. Ошон үчүн бар болойлу достор, эч бир үйдө эне көз жашы төгүлбөсүн, балдардын көз жашы төгүлбөсүн. Жакшылык кыла билип, жакшылык менен жашайлы. Баарыңыздарга амандык, бекем ден соолук. Анан ушул Баймундуз айылындагы бардык мекендештерге ыраазычылык билдирем. Рахматымды айтам. Анткени сиздердеги ынтымак, Кудайга шүгүр, мен көп элди аралап жүрүп, ошондой ынтымактарды көрүп келем. Жапатырмак ушундай колдоо көрсөтүп, бүгүн канчалаган айылдаштарыңыздардын ден соолугун жакшыртып келесиңер. Мына ушундай элибиз, журтубуз кыйынчылыкта таштабай келет. Ошону мен да ишенем эжеке. Сизге бекем ден соолук, Аллах Таала берген дартына шифа берип, мына ушундай ошол өмүр менен өлүмдүн ортосунда эне балдарды жарык дүйнөгө алып келет. Ошол жалак дүйнөгө алып келген балдардын жакшылыгын көрүңүз. Агабыздын өтүп кеткен ошол жаткан жери жайлуу болсун, эми жакшылыгын сиз көрүңүз, эми ушул балдарга кашында аман болуңуз. Анан мен дагы сөзүмдү берем. Кудай буйруса, колуман келген, акылым жеткен нерселерди жасап, ден соолугун жакшырып, ошо баргандан келгенге чейинки аралыкты кыжалат кылдырбастан кеңеш берип, жол көрсөтүп, Кудай буйруса, жакшылыкта бирге болойлу, жакшылыкта жарышайлы достор.